Жумуш жок бир жылдан бери үйлүк квартираны аренда кылабыз. Мен жанымда дагы сиңдилерим иштечү, алар эми баары токтогондон кийин күтүп отурушпай чет мамлекетке иштеп кетишти. Кызым да бошто азыр. Кызым иштегенге болбойт, ал кызы бир баласын сабакка апарат, алып келет, кайра эки баланы алып кетет. 3500 жолугушу болуптур. 3500 жолу. Именно мамлекет өкүлдөрү менен, биздин ассоциациялар менен. А бирок ошолордун кайсынысы результаттуу болду азыркы күндө? Кыргызстандагы тигүү тармагындагы көйгөйлөр ири ишкерлерге эмес, катардагы ушул айылдардагы буйртмалуу иштеген тикмечилерге чейин жетти. Биз бул жолу дал ушул тигүү тармагындагы көйгөйлөрдү ушул шаардын четиндеги конуштардын бириндеги тикмечинин мисалына көрсөтүп берели. Өткөн жылы деле кичине тартылыш болуп калган негизи бул маалда. Ооба, мына ушул жерде иштеген жербиз. Киребиз. Светтим түкүжүм. Чакан эле жерде иштешкенсиз. Чакан эле жерде иштейм, өзүм кызым экөөбүз иштейбиз. Муста көйгөй калды. Бурашайын. Жок. Дамира Акунова Турдой базарынан алыс эмес жердеги конуштардын биринде жашайт. Кызым да бошто азыр. Кызым иштегенге болбойт, ал кызы бир баласын сабакка апарат, алып келет, кайра эки баланы алып кетет. Ушундай. А сабакта түштөн кийин бошойт кызым, ошентип балдар ташып жүрөт. Өзүңүз деле үйдөсүз. Өзүм деле үйдөмүн азыр. Ара чолуу мындай биринчиден заказ болбой атат. Ара чолоодо деле заказ болгондо деле бир аз-аздан келет. Биз 4 балабыз менен ичкен жеген квартирага төлөгөнүбүзгө эчтеке жетпейт. Ара чолоодо эми 1 жылдын ичинде көп болсо бир 3 жолу келди. 3 жолу. 3 жолу келди. Эми анда деле бир 100дөгөн миллиондогон крой келбейт, бир 50 келет. Жумуш жакшы мезгилде канча келчү эле? Жумуш жакшы мезгилде жакшы эле болот эле, бир айына табат элек бир 20-30 миң. Кызым экөөбүз өзүнчө, мен көзүнчө болуп. Эми азыр эчтеке жок, отурабыз. Кандай план болуп атат? Эмне кылайын деп атасыздар? Эми план деле жок, эмне кыларыбызды билбейм. Мен ары бери чыгып иштеп кетсем болот. Кызым каяка чыгат 4 баласы менен? Тигүү тармагы кризиске кептелгенден бери бул үй бүлөнүн жашоо турмушу кескин оорлошкон. Кайра жанданат деп күтүп олтуруп 10 ай өттү. Эми ушул жашына миграцияга кетсемби дейт, айласы кетип, кымбатчылык ансызда өп чап күн көрүп жаткан бүлөгө катуу тийгенин кеп салды. Эми азыр жашоо шарт кандай болуп атканда, жумуш жок бир жылдан бери үйлүк квартираны аренда кылабыз. Жумуш жоктугуна байланыштуу отурабыз. Эми жашоо өтө эле оорлоп баратат. Ишби токтоду, конуна 1 жыл болду туура. Андан бери кызым балдар менен кичинекей сабакка ташыйт, кайра келет. Күнүнө бизге жок дегенде бир 3000-4000 сом жөн эле керек жолго. Азыр эми дальнейший ар жак бер жагымды карап, жок жумуш башталбай турган болсо, мен дагы миграцияга чыгып иштеп келгенге макул деп турам. Тигүүчүлүк менен жан баккандардын дагы бири 35 жаштагы Кыял Токтогазиева, жалгыз бой эне. Ал кызын караганча үйдө олтуруп эле тигүү цехтеринен буйртма алып тиричилик кылып келген. Ал өзүнө эле эмес, өзү сыяктуу коңшу келиндерге да иш таап берчү экен. Жаңы конуш болгон үчүн бизге шаарга чыгып иштеген невыгодно. Жол алыс, биз 2 саат тияка, 2 саат бул жака жолго убакыт корото албайбыз. Балдарыбызды таштап кете албайбыз. Менен иштегендердин баары эле үйүндө отурган келиндер болчу. Азыр эми үйлөрүндө эле алардын баары эле. Менин жанымда дагы сиңдилерим иштечү, алар эми баары токтогондон кийин күтүп отурушпай чет мамлекетке иштеп кетишти. Бир айда эми 40 миңден бир адам 40 миң айлыкка чыкса болот да. Неделясына 10 миңден эсептегенде бул орточо бир неделяга, орточо үйдө отурган аялга аябай жакшы да, бир неделяда 10 миң. Ошондо 40 миң айлык алышчу. Азыр эми ошол бюджет эч кимге келбей калды да. Тигүү тармагынын арты менен үйдө олтуруп эле буйртма алып иштеп, тиричилигин кылган миңдеген бүлөлөр бар эле. Жалпысынан бул тармак менен 1,5 миллиондой киши жан багар айтылып жүрөт. Ишкерлердин айтымында ушу тапта кеминде 4 миңден ашык тигүү цехтер жабылып,
таптакыр ишин токтотту. Өткөн жуманын этегинде парламенттеги Ала тоо депутаттык тобу тигүү тармагындагы көйгөйлөрдү талкуулап, ишкерлер менен жыйын өткөрдү. Ишкерлер буга чейин ондогон ушул сыяктуу жыйындардан натыйжа болбогонуна нааразы. 2025 жылы бизде ишкерлерди өнүктүрөбүз, ишкерлерге бүт шарттарды түзөбүз деген 3500 жолугушуу болуптур. 3500 жолу. Именно мамлекет өкүлдөрү менен, биздин ассоциациялар менен. Бирок ошолордун кайсынысы результаттуу болду азыркы күндө? Эми буну бардыгыбыз социальный сеттен карап туруп атабыз. Сөзсүз жыйын болуш эмес, өзүбүз да кипки болуп туруп иштешибиз керек го дейм. Кыргызстандын экономика министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда тигилген кийим кеченин 87% Орусияга кетет. Ушу тапта Орусия кыргызстандык ишкерлерге товарды кайдан чыкканын тастыктаган ST1 деп аталган сертификатты алуусун талап кылууда. ST1 товар Орусияда же ЕЭПке кирген өлкөлөрдө өндүрүлгөнүн ырастаган документ. Эми Россия Федерациясы уже өткөн жылдан баштап тыюу салып койгон. Эми болсо жаңы талаптарга ылайык ар бир партия, ар бир товар лабораториядан өтүш керек, сертификация кылыш керек, ошондой эле декларация соответствия, сертификат соответствия болобу, ошонун баарын алыш керек. Договор, импортер менен договор болуш керек обязательно. Анан товар накладный деп коет, булар ТТТ, СФ, ошолорду обязательно болуш керек. 21 январда президент Садыр Жапаров өлкөнүн жеңил өнөр жай тармагынын өкүлдөрү менен жолукканы кабарланды. Анда бул маселе мындан ары көзөмөлдөнүп, көйгөйдү чечүүгө тапшырма берилгендиги айтылат президенттик администрациянын расмий баракчасына таратылган маалыматта. Айрым экономисттер өлкөнүн тигүү тармагын таптакыр сызга олтургузуп албаш үчүн өкмөт Орусиядан убакыт сурап, документтештирүү жагын иретке салыш керектигин айтууда. Эгер ошондой маалымат болсо, анда өкмөт ошонун баарын алдын ала билип, кийим тигүү тармагын ошого даярдаш керек болчу. Эми болгон нерсе болду, эми анан кыска мөөнөттө ошол нерселерди ишке ашырыш керек го дейм. Орус өкмөт менен дагы сүйлөшүп, бизге дагы жарым жыл убакыт бергиле. Биз бизнести ошого даярдайлы деп туруп эле, ошол жол менен кетиш керек го. Ишкерлер өкмөттүк колдоонун жоктугунан тармакка инвестиция, колдоо аз болуп, атаандаштыкка туруштук бере албай жатканын дагы даттанууда. Кыргызстан аябай жакшы түптөгөн. Чындыгында эч кандай мамлекеттин колдоосу жок, эл өзү арабасын өзү тартып, өздөрү колдогон, мындай көтөргөн десек болот. Анан биз кандайдыр бир эмелер менен ушуну айтып аттык, Өзбекстан алып кетип атат биздин баягы биз ушул жеңил өнөр жайды бутуна коюп койсок, уже Өзбекстан биздин эмени тартып кетип атат. Элдер ушундай ишсиз калат деп көп чогулуштарда айттык. Буга эч кандай реакция болгон жок десек, сиздер таарынбайсыңар, болгон жок. Эсли болсо биз ушуга чейин барбайт элек. Акыркы 5 жыл ичинде Кыргызстандын жеңил өнөр жайы эң бат өнүгүп жаткан тармактардын бири катары айтылып келген. Экономика министри 2024 жылдагы статистикада 150 миңден ашык киши эмгектенгенин маалымдаган. Бейрасмий маалыматтарда бул тармак боюнча эмгектенгендер 2,5 миллионго жакын экени айтылып жүрөт. Кыргызстан Орусия менен Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө. Ал жердеги талаптардын бири соода эркиндиги. Бирок уюмдун ичинде чек арадагы жүк ташуудагы тоскоолдуктар тууралуу такай маселе көтөрүлүп жүрөт. Таткабек Шабданбек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.